Саламатсыздарбы, Кызыл Суу айыл аймагынын радио угармандары. Кызыл Суу FM элдик радиосу 23 февраль атамекенни коргоочулардын күнү менен чын жүрөктөн куттуктайт. Сиздер менен мен айылым көрсөтүүсүнүн алып баруучусу Казыбек Мамасадыков. Бүгүн сиздердин айылыңыздарда болуп, айылдын өзгөчө тарыхый таржымалы, айылда өзгөчө инсандарды чагылдырган мен айылым көрсөтүүсү болмокчу. Андыктан айыл ичинен бизди тосуп алганга чамдаңыздар. 23 февраль атамекенди коргоочулардын күнү менен куттуктап, төмөндөгү чыгарманы сиздерге сунуштайбыз. Керим Турап агабыздан Туулган жер аттуу чыгарма. Кабыл алып коюңуздар. Kılımı dardan kılımı karıtıp, Kızıl sunun susu ağılgan, Bal tatıganı tattu kınızday, Tuğulgan jerdini susun sağınan, Жүрсөм деле алы сараңдан, Ата журтум кетпет санадан, Акыл айтып асыл кеп айткан аталардын кебин сагынам. Сарой менен көгөй тоосунан бүркүт шаңшып күкүк сайраган, ышкын терип асказосунан жүргөн күнүм эстеп сагынам. Жылаң айлак чырпык ат менен жылгалардан тунук суу кечип, балтырымды телип караган балалыгым эстеп сагынам. Коңур дөбө жайлоо жашыл төр, коңур желдү сал. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин программада өзгөчө бир жаңылыкты айта кетпесем болбойт. Анткени быйылкы балдарды колдоо жылына мага Нурлан Абдрахманов жардамга келди. Ай сон жарашып калды. Адаттагыдай эле мен айыл кыдырам, Нурлан эке болсо балдарга сонун маанай тартуулайт. Нурлан эке, сиз каяка барасыз? Анда мен бул жака жүрөйүн. Ийгилик сизге. Нурлан эке. Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Кызыл Суу айыл аймагы 5 айылдан турат. Деңиз деңгээлинен 1350 метр бийикте жайгашып, негизги тиричилиги мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Калкынын саны 5350ден ашык, 1200гө жакын кожолук жашайт. Айылда орто мектеп, бала бакча, медпункт, соода түйүндөр жана мечит бар. Айылдын климаты өзгөчө жана тарыхка бай айылдардын бири болуп саналат. Мына биз келген Кызыл Суу айыл аймагынын Алп Ордо айылы. Бул айыл өзгөчө касиеттүү айылдардын бири. Анткени мына биз турган жерде өзгөчө ордо бар экен, Алптардын ордосу дейт. Азыр ушул абадан сурайлы, эмне себептен Алп деп аталып калган Кызыл Суу айылынын тарых таржымалын. Аба, негизде ушул тарыхый жер боюнча айтсаңыз. Бул бизде эң ыйык жерлердин бири Кызыл Суу аймагындагы ыйык жерлердин бири Алп Ордо айылы деп эсептелинет. Бул айылга чейин эле мынау көчүп келген айыл 1988 жылы биз көчүрүп келдик. Көчкү тиги жактан айылдан бияка көчүрүп келдик да бул айылды. 120 кожолукту бериге көчүрүп келгенбиз. Ого чейин анан мынау ушул эмеге эч ким тийбейт эле Алп Ордо айылына. Карап көрсөк бул ыйык жер экен. Муну изилдеш үчүн археологдор чакырдык элек, келише элек. Жакшы. Анан ойлонуп отуруп
2 жыл болду ушул Алпордо айланасын тостуруп коелу. Бул ыйык жер. Бул жер биздин заманга чейинкиби же кийин Караханилер доорунда болгонбу? Дээрлик алыптардын ордосу деп аталып келатат да. Радиусу мындайча айтканда жөн эле борборуна чейин 55 метр. Эми мында кайсыл алыптар, кайсы мезгилде ордатышкан, биздин жекече оюбуз, элдин ою ушул жерде жыйындар өткөн. Дээрлик ошол жерде кандайдыр бир оюндар көрсөтүлгөнбү? Дээрлик бизге бул караңгы. Бирок Алпор теп-тегерек чызылганда, бир жагында дагы эмеси жок. Ошондой эле бизде негизи Кызыл Суудан 3 та мындайча айтканда кароол дөбөлөр бар. Соор жанын мойногу деп коебуз ошол жерде. Бул жактабы? О, тиги жакта. Мыг дөбө деп коебуз. Мынау көчүрүп келген айылдар жашаган жерде, тиги жерде дагы ушундай адамдар кол менен көтөрүлгөн. Бийиктиги бир ал дөбөлөр адамдын колу менен жасалган. Кол менен адамдар кол менен эме кылган. Эгер ал жерди көөлөсөң карапалар чыгат, башкалар чыгат тигиде. Кол менен көтөрүлгөндү даана көрүнүп турат да. Бир 300 жылдын нар жак тегерегинде эле көчүп келгенбиз. Кызыл Суу деп өзүнчө бир анклав мынандайчы. Эмне себептен? Бул Кызыл Суу болуп калган себеби мына көрүп турасыңар. Өңчөй кызылдан эме кылган. Тиги жактан Алдер тообуз бар. Алдер тоодон түшкөн немеде чополор агып түшөт дагы. 4 ай бою бизде жалаң кыпкызыл суу агат. Кайсыл айлардабы? Айрыкча март, апрель, май, июнь айларында кыпкызыл агат. Июлда кичине эме боло баштайт, суубуз тунуй баштайт. Ошондуктан бул анклавды эжелтен эле Кызыл Суу айылы деп коет. Аба эми мага ушул айылда бул кыргыздын кайсы уулдар отурукташканда эми тарыхы аябай терең экен, 300 жылдан бери. Кайсы уулдар бар? Бул Кызыл Суу айылында эң негизгиси жоорлар жашайт. Чоңуру дем. Жоорлардын ача жоорусу, ай жоорусу Кызыл Сеңирде жашайт мына Куршапта. Ача жоорунун 100% тең ушулар жоорлар. Кыргыз 100% кыргыздар, 100% жоорлар жашайт. Башка уруудан жок. Бир атан балдар, бир эле атанын балдары. Анан ошол жоорлар кайсыл кыргыздын кайсыл канатына кирет? Оң канатка же сол канатка? Оң канатка кирет. Оң канаттын адигинесине кирет. Адигиненин чоң баласына. 300 жыл же 350 жылдын дарак берагында келип калганын тарыхы мындай. Биздин аталарыбыздан укканыбызга караганда биздин ушул жердеги баардык элдер ошо көрпө кыштак деп коет экен. Азыр Өзбекстанга карап кетиптир. Биздин чоң аталарыбыздан тегирмендери, мажыбаздар ошол жерде болгон экен. Биздин атабыздын мезгилинде деле айтып калышат эле. Ошондон анан булар отурукташа турган жакшы жер таба алышпай, о жерде баскынчы көп болот экен, чапкынчы көп болот экен. Заман оор мезгилдерде о жерден жылып отуруп, азыр айтып аткан жанагы Барак деген айыл бар. Жанагы Карас районуна караган Өзбекстандын анклавы болуп калды. Мында ортосунда Өзбекстан территориясына кирип калды. Анан өтө элбай кыйналышты го. Демек ошол Барак, ошол Өзбекстан территориясындагы айылдар бүт кыргыздар жашаган экен да, кыргыздардын айылы экен да. Ошол жердегилер кыргыздар жашаган. Ошодон анан Акташ деген айыл бар го, айыл өкмөт өзүнчө. Ошол жерге келип туруп калышкан да. Ошол жерде дагы биздин туугандар ошол жерде бар. Ошол жерде калып кеткендеричи. Ошол жерде бир топ жыл жашагандан кийин бияка жылып келишет. Ошол мезгилдерде калмактар жашаган айылдар болот. Ан жерде калмактын бейити деген бейит бар, мындай таштардан үйүлгөн. Анан ошондо калмактарды сүрүп чыгарылгандан кийин, калмактар көчүп кеткенден кийин, мындай көчүп келгенде, он жерде Коргон деген айыл бар, теректердин көрүнүп турат го. Ошонун биягында 2 кара булак бар. Ошол жерде бир 40 үйлүү коргондуктар жашайт. Ошол жерде Тойчубек Датка деген өткөн. Ушул элдин Өзгөн, Куршап, Кызыл Суу, биягы тагы мына Ош жолуна чейин ошол Тойчубек Датканын территориясына караган. Демек, аба сиздердин абаларыңыздар ушу суу бойлоп, жайыт жайлолуп, жайлоого жакын деп ушул жака көчүп келишкен экен да? Ошол жактан сүрүлүп отуруп келишкен да.
аттын такасы мыгы да, Мык бул эми аттын мыгы болот, кыргыз мык деп коебуз биз. Соотабыз. Мынтип темирди өзү кызыгында согуш керек да, муздагандан кийин бул нерсе болбой калат. ошондо бир мык даяр болду, Бир мык мына дайым болду. Дайым болду мына. Мынтип кыркабыз. Айбек ага бир 20 жылдан бери ушул темир устачылык менен алектенип келет. Учурда 6 баланы тарбиялап, темир устачылык менен турмуш тиричилигин өткөрүп келүүдө. Албетте, бул айылда бир эле Айбек агадан башка темир уста жок. Айылдын баардыгы ушул агага, ушул аганын өнөрүнө муктаж. Анткени бул жакта азыр көрөсүздөр, аганын бир топ эмгектерин менен таанышып жакындан. Темир устачылыктын дагы могу такалар жасайт экенсиз, таканын мыгын жасайт экенсиз, дагы эмнелер жасайсыз? Будан сырткары ушу ширетичи болуп, мына сварка бар, аппаратуралар. Олор менен алек болобуз. Көбүнчө ушу така мык кыштын күнү болгон үчүн така мык кылабыз. Ушунда аттарды көбүрөөк такалатабы кандай? Аттарды көбүрөөк такалатат. Неге дегенде мына кыштын күнү кайгалакын бузуз болуп неме болот такаларга. Уктар да. Кышында сөзсүз ат такасы менен болуш керек да. Ат такасы менен болуш керек. Андай пөрктүрак болуш керек мык деген. Себеби бул музду жакшы кармайт. Кандай дейсиз? Пөрктүрак мындай. Мындай пөрктүрак себиш керек да. Бул ысык, этият кылың. Азыр могу бул жак башы пөрк болот ошондой. Пөрк болот бул жак жагы. Ушул көбүрөөк болуш керекпи? Көбүрөөк болуш керек. Бул көбүрөөк болбосо баягы муз сузда ушул кармайт да музду. Бул орус мык деп коет, орус мык саратан күнү кетет. Ол себеби будан неме болот, пөркү жок болот да негизинде. Баш жагы. Баш жагы. Булар дагы ошондой жайкы, кышкы болуп бөлүнөбү ошондо мык? Жайкы, кышкы болот. Бул зимний, летний дегендей да. Кадимкидей эле машинанын дөңгөлөгүндөй, дөңгөлөк сыяктуу. Булар дагы мына ушундай болуп бөлүнөт экен. Саратанга бул болбойт. Себеби аттын туягын немесин ортуп коет да. Ошо орус мык деп заводдон чыккандарды кышкысы болобу же болбойбу? Жок, ол болбойт. Ол мына ушундай өзүбүздө өнөрчүлүктө болот да. Бул өнөрчүлүктө атайын болот, атайын. Мындай ол жасалбайт. Бул теги ата бабабыздан жасап келген нерселер да. Така сооп, мык сооп дегендей. Ага, мынау жасалгандардын бүт баарын өзүңүз жасаңыз да? Булардын жасалганын баарын бүт баарын өзүм жасадым. Ошо колдон чыккан өнөрлөр да. Булар сырдап коюпсуз, Булар сырдап койдук. Булар сырдал элек баягы жакшы нерселер калды. Булар ат үзөңгү деп коет, үзөңгү. Буну өзүңүз илеп, өзүңүз чыгарасыз да? Өзүм чыгарам, өзүм илеп, өзүм баарын. Булар ширет иштерин кандай кыласыз? Ширетчилери ушу буларды жасап чыгам дагы, астынан куябыз да. Ширетчи болуп мындай. Бул теп неме кылган мыналар ушундай. Ар кандайга. Эң көп убакытты кайсыл алат эми? Убакытты көп талап кылган ушулар, үзөңгүлөр. Мына үзөңгү көп талап кылат. Анан бул көбүнчө мына мык майда иш да. Бул мык деген нерсе таканын мыгы майда. Акырын убакытты көп алат. Бул минетти көбүрөөк талап кылат. Бул айылдагыларды ошол шаарга же болбосо алыскы базар учурга жакын айылдарга муктаж кылбай, ошол өзүңүз тейлеп турат экенсиз да бул жерде? Бул жерде ушул өзүм тейлеп турам. Одан тышкары мына не болгондо базарларга чыгабыз. Налай районуна барабыз, мына Күлчө деген базар бар. Мына бизден Мал базарга барасызбы? Мал базарга барабыз. Мал базарга барып, ошол жерде сатылат. Одан сырткары мына кол араба жасайбыз. Булам үй тиричилигине өтө керектүү. Өзүм жасайм. Үй тиричилигине өтө керектүү нерсе да. Бул дөңгөлөктөрдү базардан алабыз. Базардан алып, калган нерсесин өзүм. Булар эми даяр, Бул даяр да мына нерсе. Араба. Ошондо сиз бул арабанын эмнелерин жасайсыз? Эми дөңгөлөгүнөн башка жагын бар? Дөңгөлөгүнөн башка сырткары башкаларын жасайм да, ушуларды баарын. Канча убакыт кетет буга? Буга бир 2 күн убакытым кетет. Шуну аяк бягын жасап бүтүргөнүмө.
2 күн талап кылат да. Азыр бул арабаңыздан айылда канча араба жүрөт эми? Эми бу айылдын барлыгы алып болду окшойт дейм да. Бир кичине калды да калса. Көпчүлүгү алды. Кара Суу базарында бул арабалар 3000 сом, 3,5 сом турат. Мен 2,5 сомдон сатам. Бали, Айбек ага, айыл ушундай темир устачылык өнөрүңүз менен ушундай буюнтайымдар менен кызыктап жүрө бериңиз. Хош. Үй жака чай пай ичип деген, Баралы эми. Koңur devi жайлуу жашыл төр, koңur желдү салкын асыл жер. Кызыл Суу айылы дегенде эле баарыбыз бир топ атагы чыккан ырчы журналист ага эжелерибиз эске түшөт. Мына ошолор сыңарындай эле айылдыктардын бир четтен ырдап чоордоп, обон созолонтконун көрүп, бул айылдыктар таланттуу экенине ынанбай кое албайсың. Апам жапкан нанды сагынам, үйүр жылкы айдаган атам коңгон журтту Ya buraya şiir zaman kena. Ага, бул эр чабуу менен канча убакыттан бери алектенип келесиз? 18 yıl oldu kaldı. Буга биринчи эмнесине көңүл буруш керек да, эми азыр сиз бул жагын деле чабып атасыз, бул жагын деле чабып атасыз. Мен түшүнбөй турам. Cıgaçtın tazasına da anın астынан baştalat. Ast jağı birinci alınat. Anayın üstü uşul jağa karap jakındap kete berет. Bargan сайын жукарып. Анан немеге коем, кургатканга. Канча убакыт курулат? Bir öz негизи 1 жыл тургандага жакшы. Канчалык жакшы кургаса кийин узакка чыдайт да. Азыр мына кайсыл дарактан жасап атасыз да буну? Бул терек. Кадимки эле өзүнүн Ха. мырза терек, э? Жок, сай терек деп коет. Сай терек. Ошондой. Канча убакыт кетет азыр эми ушуну жасап? Менимче мунаңыз бир аз даяр болуп калган окшойт. Бул былтыр даярлап койгон. Былтырбы? Эми бунун эмне иши калды бунун? Onun дагы шлиповка кылып мына жерине каш коюлат. Эр каш. Анан мына жерден шлиповка кылып аны даярлагандан анан капталат. Тери менен. Терини даярлап. Эмненин териси да? Малдын терisi. Өнөрдү каяктан үйрөндүңүз? Мен таятам чоң уста бул. Ошол кишиден үйрөнгөм. Эмне устачылык кылган? Ол эр жасайт эле, ол киши көп нерсени ат жабдык полный жасайт эле. Комуз дагы жасайт эле, үй жабат эле, анан комузду чертет эле. Демек, тайтаңыздан бул өнөр сизге өттү да? Ооба. Бул эрлер менимче даяр эрлер, э? Даяр. Могулуңуз чоң бе? Адамдын немесине дагы карайт да, баягы фигурасына. Кээ бир кусактуу адамдарга кеңирээк. Могуңуз кең ошо. Анан арыгыраак мындай шыңга бойлуу адамдарга мындай. Мынаңыз бизге окшогон арык адамдарга ылайык экен да? Ооба, орто. Ага, мынаңыз даяр экен. Аябай чоң эр чабып коюпсуз. Буну эми баалайсызбы? Бааланган бул немеси бар. Мен заказдарга жасайм да, көбүнчө. Ол ылыйдан келмегиле бүгүн келе албай калып турбакчы. Бул бааланып базы чечилгенби? Ооба, Сыр болбосо канчага бааланды? 7000. 7000 сом. Мына 10.000 сом Бишкекке кетет. Бишкекке кетеби? Теңизчи? Кайсы олбу? Ол 7000. 7000? Ошондо бир эрди 7000ге баалайт экенсиз да? Ооба. Абдан жакшы. Азыр ушундай жыгач эр чапкандар барбы сизден бөлөк? Көп эле.
Бул айылда канча Бул айылда жок. Кызыл Сууда бир эле сиз экенсиз анда, Ооба. Жакшы, ага. Буну үйрөнсө болобу деги? Кызыккан адам үйрөнсө болот дейм. Бунда өзүнүн түйшүгү бар да. Өзүнө жараша. Кандай түйшүктөр бар эми? Эми узакта таяр болот да, тез эле болбойт. Мына былтыркы даярдап койгон жыгачтарды быйыл бүтүп атат. Демек, сиз даярдап бир жыл кургатып, андан кийин даярдайт экенсиз. Ооба. Бир жыл алдын жүрөт экенсиз. Алдын эми кээде 1 ай, 2 ай ичинде алдын даярлап коем, анан кийин кургатып дагы сатам да. Анан баягы гарантиясы менен. Мына кепилдиги деп калдыңыз. Канча жылга кепилдикке бересиз? 1 жыл. 1 жылда урунтуп баягы өздөрү дагы сынап көрөт да. Анан сынабы болуп калат. Анча-мынча алмаштырам. Алмаштырышка туура келип калат. Бул кепилдиги эмнесине берилет? Бышыктыгынабы, же ийилип кетеби, же сынып кетеби, же эмне? Жок, бул кайып кетиши мүмкүн, же атты басып коет да, баягы жакшына атты жоор кылып коет. Ошондой болбойт деп. Бул жагы, Мына ал жактары тийип калышы мүмкүн. Ошондой. Анан кепилдигине ылайык келбей калса эмне кыласыз? Эки же акчасын берем, же жерин алмаштырып берем. Ушул. Жакшы, балил дейбиз, азаматсыз. Чындыгында аябай сонун ээрлерди жасайт экенсиз. Мага мына ээр өзгөчө жакты. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүп атасыздар. Мен чыныгы ээрлер деп ушуну айтса болот да. Аттын үстүнө ушундай кылып коюп койсоң, тим эле кооз көрүнүп турат. Кыргыздын чыныгы ээрлери десе болот. Алтын ага, азаматсыз балил дейбиз. Ушул өнөр менен үй бүлө багып дегендей айылга пайдаңызды тийгизип жүрө бериңиз. Колуңуз кармайын. Силерде суу экен, бүгүн да күн ачык, ишиңиз бар экен. Жылуу жерге кирип алсаңыз болмок экен. рахмат, силерде чай ичип кеткиле. Айылдын балбаны табалдаба, көк бөрүчүлөр үчүн өз жанынан атайын ат майдан салып, жаштарга дем күч берип келет. Кызыл Суу айылы өнүгүү жолунда түнкү жарыктандыруулар коюлуп, айыл эли үчүн бир топ шарттар түзүлгөн. Калктарды ушул турмуш деңгээлин жакшыртуу максатында айылдарыбыздагы бир шарты начар көчөлөрүбүзгө шагылдарды төктүк. Жана айылдарыбыздын борбордук көчөлөрүнө жарыктандырууларды орноштурдук. Ошону менен биргеликте өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттен жаштарыбызды дени сак жана спорт менен машыгуу, спортко тартуу максатында кичи футбол аянтчасын куруп бердик. Жана республикалык бюджеттен ушул эле президентибиздин жарлыгына ылайык айыл аймакка айылдык оорукана курулуп жатат бул. Эже бул таардын кайсыл аталыштагы таарын согуп атасыз да? Мен азыр какма согуп атам. Кажары болот, какма болот. Бул какма жөнөкөй эле гүл салбай согулат балам. Гүл салынбайбы? Гүл салынбай эле жөн эле мындай. Эгер гүл салынса, эмне деп аталат? Гүл салынса, оны кажары дейт, аналар гүл салынгандарыбызчы. Эже бул таардын ошо сиз айтып атпайсызбы? Кажары деп атасыз, какма деп атасыз. Өзү канча түрү бар? 2 түрү бар, 3 түрү бар, көп түрлөрү бар балам. Мен эми ушул 2 түрүн билем да, какма, кажары, ошо. Колман келиши ушул балам. Илгертен бери эле мына азыр жүндөн согуп атабыз, пактадан согобуз. Пактаны ирийбиз, жүн ирийбиз, ана осуну ирийт экөөлөп согобуз, ушуну колдонобуз. Койдун жүнү жакшы болобу же эчкинин же дагы бир башка? Койдун жүнү жакшы болот. Койдун жүнү абдан жакшы болот балам. Бул тар согуу менен алек болосуздарбы же башка жумушта кыласыздарбы? Согобуз, айылдын билесиң го, бала чака, тиргилик, мал карайбыз, кой карайбыз, жүн ирийбиз. Жүн тутабыз, биздин ишибиз ошол да балам, эми улгайганда. Бирибиз ирисек, бирибиз мынантип боёйбуз, ушинтип баштайбыз да. Эже бир согуп көрсөтүп бербейсизби? Кандай болот? Ке балам, көр.
Бул кандай кылып согуш керек мына түстөрүн? Мына түстөрүн сарысы немеси өзү эле нары үстүнө астына өтө берет да улум. Өзүң эле мына чатышын келтирип эле мындай салып кылычты. Неме кылсаң өзү эле өтө берет. Мындай кылып өтө берет. Өзүң кылычты саласың мындай алыпчы. Анан чатышы мына жака келет мындай. Кара бияка өткөрөсүң. Мына өткөрүп бересиң да улам. Соксоң болот. Буга аябай көңүл коюп, зээн менен маанилүү зээрикпей, шашпай согобуз да балам. зээн коюш керек экен да эжеке. Ооба. Азыр уну кийинки муундарга үйрөтүп атасыздарбы жаштарга? Үйрөтүп келиндерибизге, кыздарыбызга үйрөтө эле атабыз балам. Жулуу мына өзүңөр шалча алып таңерге салсаңар ham жүн да эмнеси болсо ham. Ошо жүнгө үйрөтүп атабыз келиндерди, кыздарды. Куржун кылып соксо болот, ат жабы кылып соксо болот. Дагы? Олорду шалча кылып салса болот. Койдун жүнүн билесиң Койдун балам, жүнү жылуу болот. Боекторун алып боёйбуз. Ылдыйдан. Боекторун кантип боёйсуздар? Боекторун сууга салып боёп келип, казанга салып боёйбуз. Казанга салып эмне кайнатасыздарбы? Кайнатып боёйбуз. Анан бул боектору өчүп кетпейби эжеке? Өчпөйт ончо деле. Боёгу жакшы боёлсо өчпөйт. Өчпөйт. Боектор начар боёлсо өчүп калат. Эже эч канча деле оорчулугу жок экен да бунун. Жок, оңой эле балам. Оңой эле Сен иш жөнүнө келсең согуп берсең гана жакшы болот эле. Даналат эле. Көрүп турган кыздарга айтарым, оңой эле экен, эч канча мен согуп келдим дейсиң да балам. күч деле талап кылбайт экен. Үйрөнүп алсаңыздар болот. Мына эжелерге жардам берип атам мен. Азыр эми мындай кылып туруп өткөрөбүз. Бул жипти бул жака турабы эжеке? Бул жагын көп өткөрөбүз. Мындайраак кылып, Азыр мына сен казык жок неме болуп калды балам ана. Оңой эле соксоң балам. мынаны тартабыз азыр. Жөнөкөй өткөрөт. Жөнөкөй эле өткөрөбүз. Ана ашылып калды эми жүн. Мынаны, неден? Хоп. Жок, неден сал. Кылычты. Анакей. Болду ана. Болду балам. Сонун эжекелер. Мен ичкеридеги эжелерге кирип көрөйүн анда. Сиздер жумушуңуздарды уланта бериңиздер. Майыл балам, рахмат. Кандайсыздар апалар, жакшысыздарбы? Жакшы отурасыздарбы? Жакшы, рахмат. Эмнеге тигип атасыз буларды эми? Булардын эң негизги уюштурганыбыздын максаты биз мына айыл жер болгондуктан мына айыл жерде көп апалар, келин кыздар ишсиз да. Үйдө бош отурушат. Бош отурушат. Анан кийин биз баягы толуу жер болгондуктан бизде коюбуздун жүнү бекер эле ташталып кетип атат акыркы мезгилдерде. Будан 10-15 жыл мурда бирок ушуну иштеп жүргөнбүз да. Анан эми азыр дагы ошону кайрадан мурунку салтыбызды кайрадан улайлы деген максатта уюштурдук. Сиздер могу айылдагы койлордун жүнүн өзүңүздөр кайра иштеп чыгарат экенсиздер да, мына жүндү кайра иштетүү боюнча. Анан бери эле ошо шырдак менен бул шырдакты биз өзүбүз кардалдарга да сатабыз. Анан кыздар көбүнчө кыз бергенде кызга сепке бизде айыл жеринде алышат. Азыр эми мурункудай биздин мындай адамдар деле түшүнүп калды да. Синтетика менен койдун жүнүнүн кандай арымайсы бар экенин түшүнүп калышты. Азыркы күндө? Азыркы күндө. Ошого биз кайрадан ошо койдун жүнүнө кайрадан кайрылып, көбүнчө жүн менен иштейбиз. Биздин аялдар көбүнчө жүн менен иштейт. Жакшы. Эже канча апа эми чогулуп иш кыласыздар да бул? Биз 12-13бүз өзү негизи уюшканда ошондой уюшкан. Ар кимисинин өздөрүнүн немесине жараша, бириси мындай билгенине жараша шырдак тиккендери бар, таар тиккендери бар. Ошо шырдак эле жардам берип, шырдактын сыртында баягындай чалмай деп коет, ошолорду чалышат. Жипти баягындай шырганга жипти ийрип, имергич, мына имергич деп коет, мына чекесиндегилерин ошо имергичти ийригендерибиз бар. Абдан сонун эжекелер. Эми бул жумушту кылып отурганда жөн эле отурасыздарбы же ырдап чогурдуп дегендей? Бул жумшакташып дегендей. Отурганда мындай отурганда апаларыбыз, эжелерибиз, келиндер зээригишет. Зээриккенде ырдашат, өздөрүнүн билген ырларын ырдашат. Көбүнчө ошо неберелерине дегенде, кыздарына дегенде. Сонун эжеке. Көрүүчүлөр, азыр мына биздин уус чебер энелерибиз бир сонун ырд чыгарма аткарып берсинчи, бир суранып көрөлү. Бир ырдап бербейсиздерби? Кайсы ырды ырдап бересиздер?
Kızıldan giz oydursan, kızım dünüyün toltursan, kızım dünüyün toltur, vay vay biçe bolup oltursam. Kızım dünüyün toltur, vay vay biçe bolup otursam. Caşıldan giz oydursam, ulum dünüyün toltursam. Ulum dünüyün men toltur, vay baktulu olup otursam. Ulum dünüyün toltur, vay vay biçe olup otursam. Азаматсыздар, эжекелер, эмнедейбиз? Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин, кийинки муундарга ушундай сонун бир өзүңүздөрдүн ууз чеберчилигиңиздерди калтырып, муунга дегендей, балдейбиз. Сиздерге ыраазычылык. Мейли. Чоң рахмат. Кичинекей бөөктөр, мен силерге кызыктуу сон нерсе айтып берейинби? Кечээ силердин айылыңарга келип, мына тоо жакка кетип атып, бир жаман сон окуя болду. Мына мен эки досум бар эле, ошону издеп, мына тоо жакка карап, кечинде кетип атсам, алдымдан 3 карышкыр чыкса болобу? 3 карышкыр. Анан алар 4 күндөн бери обед кыла элекпи, билбейм. Жана карышкырлар мага жейм деп, секин мени тиштейин деп жакындады. Мен корктум, түйүп аркага качтым. Келатат. Деп. Мен да артка качтым, мына коркуп качып атам. Жана айттым, таягым бар деп. Таягым менен мылтык кылып коркуттум. Атып каямадым десем, коркпой келатат. Жебеле бир маалда бир карышкыр келип туруп путума деп жормаштып эле. Ойгонуп кетсем, түшүм экен да балдар. Мен коркуп кеттим ошол жердечи. Менин айылым. Мына ошентип Кара Суу район эң алыскы Кызыл Суу айылына болгон сапарыбыз соңуна келип жетти. Чындыгында бул айылда аябай тарыхка бай, таланттуу инсандары бар экен. Эмне дейсиз? Бүгүн бизде айылдагы жаш балдарга өзгөчө маанай тартылаган бизге Нурлан Абдрахманов агабыз жардамга келди. Албетте, кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Казыбек Мамасадыков болдум. Кийинки эфирде көрүшкөнчө аман. Эгерде өз айылыңыздарды биздин көрсөттөн көргүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге байланыш коюңуздар. Урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу телегөрүүчүлөр, андырынан караганда велосипеддер аппак эле утмуш. Эгер каймак болгондо эжем алып чыкканда. Жаздын күнү келсеңиздер каймакта болмогуна азыр кышын. Келиңиз. 1 2 3 Все болду. Урматтуу радио угармандары, өзгөчө бир адашсаң ушундай да, бир адашсаң ушундай. Бир адашсаң кайра адаша бересиң.